Жумгалский район Байзакский айыл өкмөт Восточный и Западный 380 миллион тонна көмір запасы бар кетип атат бүгүн. Ушундайдан 9 кетип атат. Кетти уже Кытай алып койду. Бир үй бүлөгө миллион пара берип туруп кетип атат. Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич, ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбекович, УКМК төрагасы урматтуу генерал мырза Камчыбек Кыдыршаевич, урматтуу коомчулук, сиздерге чукул кайрылуубуздун себеби төмөндөгүчө. Бүгүнкү күндө Телекмат Көренов аттуу жаран өзүнүн соц тармактарында, жеке баракчаларында Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын ишмердүүлүгү, ошондой эле өлкө жетекчилигинин ишмердүүлүгү боюнча туура эмес, жалган курулай доомат таратып, элди мындай дүрбөлөңгө салган маалыматты таратканы боюнча биз төгүндөп официалдуу түрдө Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы тарабынан ошол ар бир айткан дооматына жооп бергени, ошол ар бир айткан дооматына коомчулукка туура маалыматты жеткиргенге келип отурабыз. Анда эмесе азыркы кезде ошо Телекмат Көренов айтып өткөн көмүркендер Кытайга өтүп кетти деген көмүркендер бул чындыкка дал келбейт. Анткени Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин тескемесинин негизинде Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасына жогоруда аталган бардык көмүркендер мамлекеттик 100%-тык үлүшү бар мамлекеттик Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасына ыйгарылган да. Буга чейин өзүңүздөр билесиздер, мына эгемендүүлүк алган күндөн баштап түштүк регионунда бир дагы мамлекеттик көмүркен болгон эмес. Ошого байланыштуу түштүк регионунда жылда ошол көмүркен иштеткен жеке ишканалар басымдуу бөлүгүнү экспортко чыгарып, элге өзүнүн кызыкчылыгын жогору коюп, кымбат баада көмүр сатылып келген да. И көмүркендер жеке жактарга тааныш билиш, тууганчылык, ошондой эле ошол Телекмат Көрөнов өздөрүн ошол мен ойлойм, ошолордон заказ түшкөн депчи. Ушундай алардын себеби биз мамлекетке алтабыз да, мамлекетке алып көмүркендерди ушу мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштелип жатат да. Ошондуктан мен ойлойм, бул Телекмат Көрөновго азыркы кезде ким мындай маалыматтарды жеткирди, ким аркылуу ошол элди атайлап мындай алдоо жолу менен башаламандыкка келтирип атат, бул боюнча толук маалыматтарды тактадык, тиешелүү укук коргоо органдарына бердик. Буюрса жакын күндөрү мыйзамдуу түрдө чара көрүлөт деп эсептейбиз. Убакыттан пайдаланып, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сизден өтүнүп кетем, ушул бизге болгон курулай дооматтар чындыкка дал келбейт. Ошого коомчулукка дүрбөлөң салган жарандарга мыйзамдын негизинде катаал чараларды көрүп бериңизди суранабыз. Баса белгилеп кетчү нерсе, бул мурда Кыргызстан эгемендүүлүк алган күндөн баштап бир да түштүк регионунда мамлекеттик көмүркен болгон эмес да. Анткени бардык көмүркендер тааныш билиштер аркылуу, ошол эле инвесторлорго баягындай башка чет өлкөлүк жарандарга сатылып кеткен лицензиялар, конкурстан өтүп кеткен, аукциондон өтүп кеткен. Себеби мамлекеттик ишкана катышайын десе, ал конкурска сөзсүз түрдө катышыш керек болчу. Ошол жанагы өзүнүн баягындай кыйынчылыктары бар болчу да. Себеби ал жерде көптөгөн кызыкчылыктар, жергиликтүү баягы кенди иштеткен жеке ишканалар көп болчу. Аябай көп болчу. Буюрса өлкө жетекчилиги урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин жүргүзгөн саясаттын негизинде, ошондой эле Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбековичтин токтомдору, тескемелери ыкчам тез чыгып, ошол эч кандай тоскоолдуксуз мамлекеттик ишканага эч кандай тааныш билиши жок, мындай жеке кызыкчылыгы жок, тууганчылыгы жок. Ушу мамлекетке болсун, мамлекеттин көмүргө болгон муктаждыгы жоюлсун. Ошол эле көмүрдөн экономикабыз көтөрүлсүн. Мамлекеттин экономикасы ушу көмүр менен дагы кыйла көтөрсөк болот деген таянак менен ушу мамлекеттик мекемеге 10дон ашуун лицензиялар ыйгарылды да.
ошого мен ойлойм буюрса бул өтө туура чечим. Азыркы кезде ошол өкмөттүн токтомунун негизинде мамлекеттик ишканага кайсыл жерде мамлекеттик даражадагы запасы көп көмүрү запасы көп, көлөмү көп көмүркендер ушу мамлекеттик ишканага өтүп атат да. Бул жакшы жөрөлгө, себеби биз деле ошол инвесторлор менен чогуу биргеликте иштеп, мамлекетибиздин экономикасыны, ошондой эле энергетикалык коопсуздугун сактоого чоң шарт түзүлүп атат да. Ошого мен ойлойм, бул жетишкендиктерди мындай